Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда быйыл бир топ алдыга жылуу болгондугу кабарланды. Алсак негизги делген продукталардын бири азыктык буудай менен өткөн жылы 40% тегерегинде камсыздалган болсо, быйыл 72%га жеткен. Ал эми кант кызылчасын өндүрүүдө жер аянты өткөн жылга салыштырмалуу аз болгон менен кумшекер 25%га көп өндүрүлгөн. Муну менен 65% өздүк өндүрүм менен өлкө камсыз болгон. Негизги деген продуктлардын ичинде сүт менен, картошка менен жана жашыл чал менен биз өзүбүздү былтырда камсыз кылганбыз. Быйыл ушул өзүбүздү камсыз кылган позицияга дээрлик эт дагы кирип атат. Биз быйылкы жылда биз ушул өзүбүздү эт менен Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба малдарынын канаттуулардын эти менен 89%га өзүбүз камсыз кылып атабыз. Буга чейинки айткандай эле бизде бүгүнкү күндө ошол көрсөткүчтү артка тартып турган бул өсүмдүк майы. Өсүмдүк майы былтыр 12% эле, быйыл ошол 20%дан жогору көлөмдө өзүбүз камсыз кылып атабыз. Эске алуучу жагдай жогоруда айтылган пайыздык эсептөөлөрдө калктын өсүүсү да эске алынып, эсеби чыгарылган. Ошондой эле бул жылы түшүмдүүлүк мол болуп, малдардын продуктивдүүлүгү менен экспорттоодо да өткөн жылдарга салыштырмалуу жакшы экендиги кабарланууда. Анткени мамлекетте өндүрүлгөн товарлар чет элдик базар рыногунда сапаттуулугу менен атаандаштыкты жаратып, суроо талаптын өскөндүгү белгиленүүдө. Алсак 2022 жылдын 10 айында Кыргыз Республикасынан 155 миллиард сомдон ашык товар экспортталса, анын ичинен 39 миллион сомдук айыл чарба продукциясы экспортталган. Товарлар негизинен Россия Федерациясы, Казакстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнө экспортталат. Былтыркы жылга салыштырмалуу дыйканчылык продукциясынын экспорту 145%га өстү. Ал эми мал чарба продукциясы болсо 350%га өстү. Биз быйылкы жылда өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн мал чарба продукциясынын экспортун абдан жогору деңгээлге чыгара алдык. Ошондой эле кайра иштетилген продукциянын дагы көлөмү дээрлик 30%га экспортту көбөйдү. Ал эми быйыл сууга суу боюнча маселе 2021 жылга салыштырмалуу көп көйгөй жараткан жок. Көйгөй толук чечилбегени менен тийиштүү каналдар оңдолуп, суу дыйкандарга жеткиликтүү берилген. Бул тууралуу суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында 2022 жылы суу менен дээрлик 3510,7 гектар же жалпы аянттын 96% сугарылды. Ошондой эле финансы министрлиги ирригация тармагы үчүн 1 миллиард сомго 104 техника алууга көмөктөшөр айтылды. Бул чечим ишти илгерилетип, өздүк кызматкерлер иш менен камсыз болот. Быйыл чоң маселе болгон жок. Суу ирригацияда андан тышкары биз жанагы насос станциялар быйыл 21 жылы бизде резервный агрегат деп коет. Жанагы основной агрегаттар бузулуп калса, резервный иштеш керек. Ошол резервный агрегаттар 7-8 насос станцияда жок болчу. Анын баарын койдурдук. Ар бир насос станцияда резервный агрегат бар, ар бир насос станцияда жана эски агрегаттарды 55 агрегатты алмаштырдык быйыл. Ушу жылына 50-60тан алмаштырып турсак, 3 жылда бул насос станция маселесин чечип беребиз. Бул жылы биринчи жолу фермер жана дыйкандарды насыя менен камсыз кылууда 6%дан жогорулатылган жок. Жалпысынан жеңилдетилген насыя менен 12 миңге жакын дыйкан камсыз болгон. Ал үчүн 6 миллиард 200 миллион сом каралган. Андан сырткары үрөөн 4,5% менен таркатылган. Андан тышкары агроэнергия комплексин кредиттөө токтомунун негизинде 10 миллиард сом акча каралган. Анын ичинде 3 миллиард 400 миллион сом акча дыйкандарыбызга банктарга бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күнгө ушул 3 миллиард толугу менен таратылып бүттү. Биз азыр эле кеңешме өткөздүк. Жыл аягына чейин калган 400 миллион толугу менен бүтөт. Мындан сырткары бул жылы балык чарбасы өткөн жылдарга салыштырмалуу 2 эсеге жогорулаган. Ал эми экспорттун структурасында негизги товардык буюмдардын бири мал чарба продукциясы 5,9 миллиард сом суммасында экспортталган. Айыл чарба продукциясынын экспортунун 35,9%-ын өсүмдүк өстүрүү продукциясы түзөт. Кайра иштетилген айыл чарба продукциясы 44,4% болуп, 13,5 миллиард сомду чапчыган. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион Бишкек.